сода сатык алакаларынын мындан ары өнүгүп жакшырышына дагы да жол ачылган. Ош шаарынын Таатан соода борборунда Гуандун провинциясынын курулуш жана жасалгылоо материалдарынын көргөзмөсү уюштурулду. Ага Ош шаарынын вице-мэри Асылбек Топчубаев, Кытай Эл Республикасынын Фошан шаарынын вице-мэри Цайо Ю баштаган делегация өкүлдөрү жергиликтүү тургундар катышты. Курулушка керектелүүчү материалдар жана үй эмеректери Ош шаарына Кытайдын Фошан шаарынан түз алынып келинген. Алгаш жарманкенин кызыл тасмасы кесилген соң келген коноктор материалдар менен таанышты. Фошан шаары Ош шаарынан азыр достук шаар мамилесинде жүрөт. Бул жыл 4-айда эки дөлөтүнүн президентинин көрүшүндө түзүлгөн мамиле. Шунун үчүн биздин делегация менен биздин бизнесмендер менен кирип Кыргызстан элдерге, Оштук элдерге биздин аң жакшы, аң мыкты кафелерни, башка ушундай строительство материалдарын көрсөткөнгө ачлар менен келдик. Фошан шаарынын вице-мэринин айтымында эки тараптуу кызматташууда көптөгөн келишимдерге кол коюлат. Мында айыл чарба, туризм, инвестиция, импорт, экспорт, соода алакаларын жакшыртууда кызматташуу аймагы кеңейтилет. Ошо ишкерлерди бири-бири менен тааныштырып, иш алып баруу максатында мүмкүндө уюштуруп атабыз. Мына Кытайдын эң бир экономикасынын чоң бир бөлүгүн көтөрүп келген бул Фошан шаары болот. Бүгүнкү күндө Фошан шаарында өтө көп ушундай өндүрүш заводдору өтө көп. Андыктан ошол Фошан шаарын бүгүнкү күнү ошол вице-мэр өзү делегация кылып жетектеп, ошол ишкерлердин, ошол заводдордун жетекчилерин бул жака алып келип атат, товарларын кошуп алып келип атат. Бул жарманкеге Кытай Эл Республикасынын Фошан шаарынан 33 компаниясынын курулушка керектүү товарлары коюлган. Анын ичинде 17 компаниянын расмий өкүлдөрү өз продукцияларын тааныштырды. Көргөзмөгө коюлган материалдар сапаты жагынан Италия, Испания товарларынан кем калышпай тургандыгын өндүрүүчүлөр билдирет. Кытайдан дүң баада келген курулуш материалдарынын Кыргызстан аркылуу 3-чү өлкөгө экспорттоо маселеси да каралууда. Мен ойлаймынки бүгүнкү выставка абдан маанилүү болду деп. Биз ушул процессин ала келгенден кийин биз местный Кыргызстандагы бизнесмендер менен, карханалар менен, компаниялар менен чогуу иштеп, неге дегенде биз өзүбүздө Кыргызстанда компанияларыбыз бар, биз өзүбүздүн Кыргызстандын компаниясы деп түшүнөбүз. Биз чогуу ушул продукцияларны Орто Азияга һәм башка СНГ дөлөттөргө экспорт кылганга аракет кылсак деп ойлойм. Эми ишкерлер курулушка керектелүүчү жабдыктарды өндүрүүчүлөрдөн ортомчусуз түз сатып алууга мүмкүнчүлүк жаралды. Иш чаранын жүрүшүндө Ош жана Фошан шаарларынын эки тараптуу кызматташуусу эки өлкөнүн алакасын мындан ары да бекемдөөгө салым кошо тургандыгы айтылды. Белгилей кетсек, ушул жылдын 13-июнунда Бишкекте өткөн Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинин алкагында Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашев Кытайдын 3 шаары менен боордоштук мамиле түзүү боюнча келишимге кол койгон. Анын жыйынтыгы акырындык менен көрүнө баштады. Адыл Акжулулу, Айбек Үсөн, жаңылыктар.